창 шығар. Қорғаған шаңды көргенде енекеңнен жан шығар. Атаңдың көргенде қорғаған шаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен башканы коюп Манастайт теле берүүбүздү баштап атабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялоо комиссиясынын төрагасы, физика математика илимдеринин доктору, академик, мамлекеттик сыйлыктардын бир нече жолку лауреаты, кыргыз илимине жана техникасына эмгек сиңирген ишмер, биринчи класстагы мамлекеттик кеңешчи Алтай Асылканович Бөрүбаев агай келип отурат. Ошондой эле жаш манасчы Талантбек уулу Нурбек келип отурат. Биз алгач ушу Нурбектин өнөрүн көрөлү. Нурбек бизге Манас эпосунан Көбөштүн Каныкейди чапканын айтып берем дейт. Анда Нурбек баштайт. Көп күн көбөш кеп айтат, кеп айтканда бек айтат. Кулак салгын абыке, кулганы кейдің өзіңе, алып берем деп айтат. Абалдан адам өлүчү, кайгынын калкы көрүчү, калка кеңеш кылуучу, жетирин калсаң агадан, анан жеңесиң кайнын алуучу, деп ушинтип турганда абыке туруп кеп сүйлөт, анан мен албаймын деп сүйлөт. Энедей болуп калыптыр, элдик сүт гана берген ай деп сүйлөт ай. Анан кан көбөш тайып акылдан, сөздөрүн айтты бакырган. Чоролор сөзгө каңгыла, Каныстанга бар алгыла. Сен албасаң мен алам, садага кеткен катындан. Кыргызчал менен тазбайман, азыр өкүң барасың. Бебак туулганы кей, ошо Каныстанга бара аласың. Кандай да болсо жесирдин убадасын алгыла, деп ошентип көргөбөш аябай сөздү бек айтат, тийбес болсо долуну. Ошо талап аламай деп айтат. Ошондо кыргыл кеп баштайт, кеп баштаса деп баштайт. Жашыбыз да карбыз, ойлонолу барбыз. Ай көл Манас эле, айбатуу күчтүү шер эле, атпысаң кыргыз элинен, кимисиң ага тең эле. Барыбызга Манас, билбегенди билгизде, өчкөн отту тамызды. Жүргөн жерден жан чыкты, добушунан жан чыкты, берем Манас көк жалдын. Анан этегин карма бер болдук, биз эрулу менен тең болдук. Анан тузуңөр Манастын тузу биздин Урбайбың, арбагы күчтүү Манастын. Ошоң арбагы эле карабай турбайбың. Ошондо көбөш түпүлдөп, кирген судай күпүлдөп. Качанда болсоң кырык чору, кызырду Манас шеримдеп, кыйкырасың эримдеп. Албасаң арет элимде, келдиң өлөр жериңдеп. Мында ошондо береге, кыргызчал менен тазбаймат. Азыр өкүң барасың, Каныстан жалгын чаласың. Деп ошентип калганда, канынан буйрук алганда, анан кыргызчалдын канетин
айбалта білген алдеме тайман баған байматты ошо жолдош кылып алдеме ошонду береге ананга манас түнөрдөгө салып жетип бар деми чоролор бекер келбейт деп оң сөз айтып бербейт деп чородон суук сөз уксаганике кантип өлбейт деп озунуп гана сөздү сурадың окторулган кыргылчал ошондон ойлонуп гана карабай турбадың мына ошондо береги бергөндөр кара көрдү бар өрнөк нускаң элде бар жетимдик арман менде бар жесирдик арман сенде бар өлгөндөн жесир калуучу өрнөктүү жолго салуучу өз жесирим алам деп кайнысы каалап алуучу кайнысы каалап турганда каралуу катын жаш балдар качканда кайда баруучу деп ушинтип турганда ушул сөздүн укканда каникей карап турбады чындап жаны кажайып ошондо чымындай гана сабыр кылбадың ай караңгы болгондо түн ушундай экен деп ай көлдүн көзүң өткөндө оботом күнү ушундай ай экен деп арачы болуп сөз айтар өкөңдөн башкаң эл жокпун кара бет болуп берелгөн ошо калкың деле менде ай кем жокпун ай кырктын башы кыргылчал акылман тууган эрелең ошоң арага гана келчүң ай сен белең ай уясаң чыңгы какмак ошоң ара чыга келгенден ай мен каникей кара бет оботом мен тартынбаймын ай өлгөндөн ай деп сен турганда кайран энең каникей булуттун туруккан аккан жар кармай калып сабынан сымбатын буруп кумсарып суруп алып кабынан кыябына келтирип уруп калды каникей тазбайматтын далысын оюп өттүң актын айдалымдын кечирин союп өттүң актын кыргызчыл менен тазбаймат чак челек чаң болуп кызыл аллаган болду муну ошондо карасаң сургул менен кертелки баскан сайын тургулуп далысынан аккан кан төрдүгүндө чургулуп ошондо береги чочугандан керидик жок турулганда кеңдик жок каникей канча урганда эки чора белеңдеп анан качып эле калдың ай теңдик жок ай мына ошондо береки чоролор качты турбастан аттын башын бурбастан жакып менен көбүшкө тал ушундай кылды деп ошоң анан айтып өттүң ай бир баштан урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз шаардагы 38 колледждин 9 класстын окуучусу Талантбек уулу Нурбектин аткаруусунда Манас эпосундагы Көбөштүн Каныкейдин ордосун чапканынан үзүндү уктук. Рахмат айнан айненем, ушул өнөрүң өркүндөй берсин. Сен дагы ушул келечекте чоң манасчылардан болосуң деген үмүтүбүз бар. Эми бүгүнкү коногубуз менен кайрадан сиздерди тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялоо комиссиясынын төрагасы, физика математика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарынын бир нече жолку лауреаты, кыргыз илимине жана техникасына эмгек сиңирген ишмер, академик Алтай Асылканович Бөрүбаев агай бүгүн биздин студиябызда. Агай, мынакей азыр эле ушул жаш манасчынын аткаруусунда Манас эпосунан үзүндүнү чогуу уктук да. Анан ушул жерде айтсаңыз, ушул манасчылыктын феноменин ошо илимде кандай аткарылат? Сиз эми физик, математик болгонуңуз менен сизди кыргыз эли ушул ааламдагы баягы ааламдын бөлүнүштөрүн изилдеген окумуштуу катары билебиз да. Ушул манасчылардын өнөрүнүн төркүнү эмнеде? Ушунга бир токтолсоңуз. Эми Манас эпосу жөнүндө сөз кылганда да дегенде 1000 жолу кайталанса дагы Манас эпосунун ролун
ордун бир аз кайталап туруп, анан кийин илимий көз караш жагына изилденип жаткан жөнүндө сөз кылалы. Эми дүйнөдө көп эпостор бар. Баары эле билишет. Ошо гректердин Илиадасын 16.000 сап, Одиссеясы 12.000 сап. Тиги индустардын Махабхаратасы 200.000 сап. Эми Саякбай Каралоолунун айткан вариантын эсептеп көрсө 550-60.000 сап экен. Жарым миллионго жакын. Ал эми Жусуп Мамайдын Каабай Азиз уулунун варианттарын карай турган болсок, бул эми 6.000га чейин, 8.000га чейин айтат. Мисалы тиги Жусуп Мамай айтып атпайбы, тиги Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Асылбача, Бекбача, Сейит, Сомбилек, Чигитей деп. Шаабай уулунда Кененди айтат, анан Эрисарык, Алымсарык, Кулумсарык, Акаяр, Акжол деп. Эми булардын баарын кошсо миллиондон ашып атпайбы. Бул абдан чоң эпикалык эпос. Эми бул эпос деген термин 1930-жылы советтик фольклористтерге тарабынан киргизилген термин. Туура. Азыркы эпос деп айтышыбыз керек, ошого туура келет. Мурда кыргыздар муну жомок эле деп келген. Анан жомок десе биздики бөлөкчө түшүнөт. Баягы балдарга айтылган апыртылуу фантастикалык эпосто да бар. Орустун сказка дегенин жомок деп которгондон кийин туура эмес. Жомок деген бул түрк элдеринде байыркы баян деп которулат. Мисалы монголдор дагы домок деп коет. Татарлар йомок деп коет. Муну бир этиги Жусуп Мамайдын азыркы эң акыркы чыккан вариантындагы башталышында деле жомоктун башталышы башталат. Азыр биз эпос деп айтканыбыз туура. Эми бул эпосту бул жерде көп нерсе бар. Кыргыз элин басып өткөн көп кырдуу, көп сүрдүү тарыхы бар. Психологиясы бар, үрп адаты бар, менталитети бар. Кыргыз элинин кайгы муңу бар. Эми мен Манасты мына мындай кылып белгилейт элем, бул улуттук генетикалык, анан энерго маалыматтык, информациялык кыргыздардын коду. Бул кыргыз улутуна гана тиешелүү. Мисалы япондордун өзүнө тиешелүү коддор бар. Орустардыкы өзүнө, француздардыкы өзүнө. Мына жанагы бул жигит айтып атат, жанагы 4-5 жаштагы Үмүт деген жигитти баланы берип жүрөсүздөр. Эми бул эчтекени билбеген бала да. Бул кайдан айтып калды? Анан түшүнө кирип айтып калды деп атат. Ал түшүнөн деле Манас эпосу келип калбайт. Өзү негизи байке манасчылардын дээрлик бардыгы эле тиги Келдибек, Тыныбек, Сагынбай, Саякбай, Чойке бардыгы эле манасчылар бүгүнкү күндөгү жаш манасчылар деле ошо түш көрдүм, анан бир нече жолу түш көрдүм, анан түшүмдө жолуктум, өң түш ортосунда жолуктум деген нерселерди айтып атпайбы. Ушуга илим негизи шуну изилдедиби? Деме муну илим буга жооп бере алат. Эң биринчи мына Манасты айткан манасчылардан ошо Манас эпосунда деле бар. Рамандын ырчы уулу. Мурдагы аты Карала болсо керек. Андан кийинтиги Үмөт Жайсаң Үмөт уулу деп, андан кийин канча манасчылар. Бул эми элдик чыгармада, улам бири-бирине өсүп отурган чыгарма. Одиссея, Гомер жанагы фильмдердин Калигуласы бир кезде жазылып калган, ошо менен токтоп калган жазылып койдон. Бул эми өрчүп отурат. Улам биринен айта берип, ошол кыргыз элинин канына, жанына сиңген бул жомокта бул генге кирип калган. ДНКсында бар да, ДНКсына чейин кирген да. Анан кийин мына ДНК ар бир 7 атадан кийин өзгөрөт эмеспи? Анан жанагы түшүмдө көрдүм деп атат, бөлөк көзүмө көрүндү деп айтат, жетиги манасчыга жолдум деп, ошол генде жаткан маалымат ойгонот. Ал гана себеби. Түш көрүү демек себеби эле экен да. Ошо гендеги ойгонуунун себеби. Бул кыргыз элине тиешелүү гана бар биздин сыймыгыбыз. Бул феноменди изилдей турган дагы көп нерсе бар. Муну бул медициналык жактан дагы, биологиялык жактан дагы эң главный бул компьютердик математикалык моделин түзүү. Мына Маркстын айтканы бар го, любая наука достигает совершенства, когда ей удается применять математику деп.
кандай гана илим болбосун, ал математиканы колдонгондо гана өзүнүн эң жогорку бийликтине ошол эсептөөлөр менен эметкенде математиканы эсептөө деп гана эсеп болбойт. Бул бардык жактан анализдеш керек. Илимдин өзүнүн изилдөөнүн методикалары бар. Анын универсалдуу методикалары да болот. Мисалы, мен кайсы тармакка тийиштүү боло турган бир эки методикасы бар. Мына бирөө чоң изилдөөнүн объектисин майдалап бөлүп, майдалап турган ар бирин изилдеп туруп анан кайра бириктирет. Экинчиси тескери, ошого тескери. Объект майдалардан болсо, аларды бириктирип туруп, чоң кылып изилдеп туруп анан кийин объект кайра майдалап анан кийин жыйынтык чыгарат. Муну эми тиги Манас эпосун ар кандай тиги плоскостто, тегиздикте изилдеш керек. Лингвистикасын өзүн изилдеш керек. Этнографиялык, тарыхый, психологиялык, теопсихологиялык, диний, географиялык, шулардын баарын терең ар тараптан изилдеп туруп анан кийин кайра бириктирип комплекс түрдө жыйынтык чыгара турган мезгил келди. Мына буга бул математика жардам берет. Компьютердик. Ошонун баардыгы анан эми бул азыр 21-кылымда жашап атканда мына Манас китебин ачып алып эч ким азыр изилдебейт. Азыр баары компьютер менен изилдейт. Шуну бүт мына Улуттук илимдер академиясынын кол жазма фондунда 70тен ашык Манастын варианты. 80 деп атышат. Мен билишимче 70тен ашык. 80ге жакын. Эми ушунун баарын ошо тиги электрондук вариантка түшүрүп, математикалык моделин түзүп, анан мисалы ошо математика бул эми татаалмас эле. Мына мен дүйнөлүк деңгээлдеги математикалык көп проблемаларды чечкен кишимин. Мына мен ушуну мен өзүм ойлонуп көрсөм, бул жеке бир математиктин колунан келбейт. Мүмкүн Кыргызстанда жоктур андай. Муну эл аралык деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Муну жанагы тиги электрондук вариантка өткөндө гана бөлөк элди, окумуштууларды кызыктыра алабыз. Бирок ал үчүн дагы ал ошол тилдерге которуш керек да байке. Ал которуш. Азыр эми которма редактор дегендер бар. Компьютер өзү которот, анан адис тегиздеп коет. Бул жеңилдеди азыр. Мисалы биз деле статья жазганда ошо которма редактор переводчик менен компьютер өзү которот, анан биз словарь менен тактап коебуз. Бул абдан жеңилдеди. Ошо эле немис тилине, француз тилине. Эми муну Манас айтуу өнөрү, Манас эпосу өзү экөө бир караш керек. Манасчыларда бул өзүнчө кызык илим. Дем көпчүлүк эл биринчи Манасты кагазга түшүргөн бул казак илимпозу Чокон Валиханов болгон. 1856-жылы Кыргызстанга келип, Көкөтайдын ашын бир кыргыз манасчы айтып берип, анан Жунгария очерктеринде ошондо жазат, ошо Манасчыны кыргыз рапсоду деп ушундай таң калуу менен. Бирок толук жазылбай калган да эми ал. Эми тилекке каршы Чохон Валиханов ошол Манасчынын атында жазбайт. Атаган эмес. Кийин Радлов жазганда ал дагы жазган эмес. 1859-жылы Радловдо келип кагазга түшүрөт, буда чала түшүрүп калат. Андан кийин тиги Манас эпосун изилдөө, манасчыларды изилдөө мына советтик доордо эле башталды. Манасчылар жөнүндө бу кыргыздар окумуштуучу Рахматуллиндин 1942-жылы чыккан чакан китеби бар. Манасчылар жөнүндө, манасчылардын феномени жөнүндө аракет кылган да, биринчи попыткасы. Эми бул чоң нерсе. Манас эпосу менен манасчыларды кошо бир комплекс изилдеш керек. Манас айт феномени, мына өзүңүз айткандай бул. Бул абдан көп, жалаң эле математика, медицина, биология, бул география. Мына жакында бир мен Ош университетине барып, Ош университетинде география илимдеринин доктору, профессор Курманалы Маткеев деген китеп жазды. Ошо Манас эпосундагы кайсы жерлерде географиялык аттар болсо ошолордун сүрөттөрү менен. Кыргызстанды коюңуз, Непалдагы, Индиядагы бөлөк өлкөлөрдө, Тибеттеги ошолордун баардыгы сүрөтү менен жакшынакай болуп чыкты. Бул эми бул бир кичекей эле көрүнүш изилдөөнүн. Эми ошонун баары жана компьютерлик модель менен чыкса, муногу программаны басып койсоң, ошо бүт сүрөттөрдүн баары чыгып турса, тигини бассаң, Манастын жортуулдарынын картасы чыгып турса, бөлөгүн бассаң, топономикасы боюнча сөздөр чыгып турса, бөлөк жагын бассаң,
психологиялык терминдер менен философиялык ойлордун немелери чыгып турса, анан ошонун негизинде аны изилдөө башталат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол сиз айтып аткан нерселер жок. Ошону изилдеген окумуштуулар деле жок да. Мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин мамлекет буга абдан чоң көңүл бура баштады. Мына телегөрүүчүлөргө белгилүү 1995-жылы биринчи жолу ушу Улуу Дастандын 1000 жылдыгын майрамдап өткөрдүк. Бириккен Улуттардын Генералдык Ассамблеясы ошол жылды Манас жыл деп жарыялады. 2011-жылы Манас жөнүндөгү мыйзамга президент кол койду. Ал эми өткөн жылы 2012-жылы 27-январда президенттин буйругу менен Манас таануу курсу жогорку окуу жайларында жана атайын окуу жайларында окулсун деп кирди. Бул мамлекеттик тарабынан көргөзүлүп аткан абдан жакшы колдоо, камкордук. Жалаң эле тиги Манас изилдөөчүлөрдөн эмес, ошол программисттер, математиктер, географтар, философтор, этнографтар, ар бир немеде мисалы тиги Манас эпосу качан пайда болгон? Мына ушул суроого. Мына биздин кыргыз окумуштуусу академик Юнус Алиев муну 9-11 кылымдарга деп айтып келет. Ал эми эпостун пайда болушун. Ал эми тиги Жирмунский болсо 15-18 кылымда келет. Муну бул жылдары деп так айтыш кыйын. Себеби Манас Оозеки Манас эпосу айтылып келип, ошол кылымдагы кайсы кылымда айтылган манасчылар өзүнүн эпохасындагы кылымындагыларды кошулуп кеткен. Себеби бул сөз өнөрүнүн туу чокусу да кошулат. Талантына яраша ошол мезгилде кирип кетет. Ошон үчүн ушуларды терип чыгарыш үчүн, тазалаш үчүн, скелетин табыш үчүн мына компьютердик модель керек. Эң биринчи кайсы кылымда, себеби кайсы кылымда экени так билинсе, анда анага бөлөк көз караш. Бөлөк кылым болсо бөлөк көз караш болот. Ошон үчүн бул ушул жагынан колдоого алынып бир түзүлсө, ал бул биринчи, конечно, муну тиги Илимдер Академиясынын түздөн иши. Мына тиги жогорку окуу жайларында кыргыз адабияты, филология факультеттери бар, лингвистика факультеттери бар. Азыр Манас таануу кафедралары ачылып, Манас таануу кафедрасы ачылып атат. Анын көпкө окумуштуулар ар кайсы ягына, мисалы профессор Акмолдоева Манас ааламы, Вселенная Манаса деген монографиясын жазып ушу кызыктуу философиялык жактан жазып атат. Матекеев болсо географиялык жактан. Анын топономикасын изилдеген окумуштуулары бар, касиетин изилдегендер бар, тилин изилдегендер бар. Муну ушу мезгил келди. Мен Кудайга шүгүр, Кудай буйруса мына кыйынчылыктан өтөбүз. Анан ушуга мамлекетибиз мына жакшы көңүл буруп атат. Ушундай бир мына өзгөчө мунагу тарыхый мурастарды сактоо боюнча мына президенттин кийинки указы ушуга мурас фондусу түзүлүп атат. Ушунун баары. Эми бул өлбөс мурас да биз кыргыз элинин. Мына биринчи ушу Манастан башташ керек. Мына ушуну Кудай буйруса келечекте абдан чоң өнүгүп алат. Анан баары бир жана Маркс айткандай, ошо компьютердик модели түзүлгөндө гана Манас изилдөөсү тең кенен алынат. Анан азыркы заманда мына кагаз менен азыр чоң окумуштуулар иштебей калды, практически аз иштейт. Эми Манас Кыргыздын жанында, кенинде, котунда бар. Кайгырсак да, кубансак да Манаска жалынабыз, кайрылабыз. Мен деле эл аралык чоң конференцияларда чыгарда, ой Манас атанын арбагы колдойгор, Кыргыздын сыймыгын бир тарата көрөйүн деп ичимен келме келтирип анан баштайм. Көбү ошондой болсо керек. Биз Манас менен жуурулушуп кеттик. Бул чынында эле бүгүнкү күндө мынакей сиз физик, математик болгонуңуз менен баары бир кичинеңизден ошол Манасты дениңизге, боюңузга сиңирип окуп өскөнсүз да. Ошондой эле биздин мекендештерибиз, биздин окумуштуулардын кайсы гана тармакта болбосун, бул Манаска кандайдыр бир деңгээлде тийиштиги бар. Анын үстүнө Манас бул кыргыздын генетикалык
кодунда жазылган файлдар бар деп атпайсызбы? ооба. Ушул нерсени демек бул кыргызга гана тиешелүү ырыскы экен да, Кыргыз элине гана себеби кыргыз эли өстүрүп сактап келди. Канча кылымдан бери. Мына бери жагы эле 10 кылымдан ашык. Ушуну сактап келген бул генинде кодунда жазылып калбаса, муну сакташ кыйын, ал жаттоо да кыйын, айтуу да кыйын. Бул кыргыздын ырыскысы энчи. Жүзү өлгөн тумшукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, оргулорго көп дүйнө жүзүндөгү элдердеги илимдин негизги нускалары ошол эле Гомердин Илиада Одиссеясы кагазга түшкөндөн кийин ал ошол калыбында өзгөрбөй, ошол биринчи кандай түшсө ошондой боюнча келатат да. Ал эми кыргыздын манасы бул улам жаңы манасчылар чыккан сайын кайра бир жаңы толуктоолор кирип, кандайдыр бир негизги өзөктү кармануу менен бирок өзгөрүүлөр баягы баяндоолордун ыкмалары, сөздөрдүн уйкаштыгы ар кандай болуп келип атат да. Туура айтасыз. Анан ушул жерден алганда агай мынакей өткөн кылымда Саякбай менен манасчылык өнөр өлдү деген дагы пикирлер айтылган да. Мындан ары эпос жаралбайт, мындан ары манасчы чыкпайт деген. Бирок мынакей жаш баланы азыр эле көрдүк, манас айтып аткан бул дагы түш көрүп түшүмдө ушу Саякбай атам кирип анан айтып калдым деп атпайбы. Ошондой эле жанагы Үмөт Дөөлөт уулу кичинекей бала. Анан ушуларды алганда кыргыздан манасчылар чыга берет экен да. Эми мында ар бир өнөр экспоненциалдык дайым мамит өзү отурбайт. Кандай өнөр болбосун, бир убакта үйдө болот бир мезгилде, бир убакта кичине базаңдайт. Бул любой илимдин, кандай илим өзүнүн илимий мыйзам ченемдүү көрүнүшү. Ошо кылымдарды эле карап көрсөңүз, бир кезде абдан чоң манасчылар чыккан, кийин унутулуп барып, бул кыргыз өлбөйт. Кыргыз турганда, кыргыз улуту турганда манас эпосу өлбөйт. Өнүгө берет. Себеби бул жана маалымат энергия кодунда бар деп айтып атпайбы. Бир кезде бул өнөр абдан апегейине чыгып кетиши мүмкүн, бир кезде басаңдап кетиши мүмкүн. Ал коркунуч эмес ал. Өзү ошондой, баардык нерсе ошентип өнүгөт. Диалектикалуу көрүнүш бул. Анан агай айтсаңыз, мынакей, сиз ушул жогорку аттестациялык комиссияда жетекчи болуп иштеп атпайсызбы бир топ жылдардан бери? Анан ушул манас илимин изилдеген, азыр өзүңүз Акмолдо эжекени айттыңыз, Матыкеевди айттыңыз, дагы бир топ адамдар ушул манастын айланасында иш жүргүзүп атат деп атпайсызбы? Бүгүнкү күндө ушул манас боюнча докторлук жактагандар канча, кандидаттык жактагандар канча, дагы канчалар ушул жактайбыз деп атат. Ушулар кандай кылып ушул процессин айтып берсеңиз? Эми тилекке каршы ушу манас таануу илимин артынан түшүп, сая түшүп изилдегендер азыраак болуп келген. Мына тиги Юнус Алиев болсо бул өзү тилчи. Көз фөнү түрдө гана манас изилдеген. Манас илимин изилдеген түздөн түз биринчи чоң окумуштуу мына азыр Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Раиса Заитовна Кыдырбаева. Филология илимдеринин доктору, профессор, фольклорист, ошо манас боюнча түздөн түз иштеген. Бөлөк тилекке каршы илимдин доктору жок Кыргызстанда. Илимдин кандидаттары бар. Таланталы Бакчиев деген бар, манасчы, филология илимин кандидаты. Ушундай жаш окумуштуулар бар. Анан бул биздин максатыбыз ушуну өстүрүшүбүз керек. Ушул жагынан бир суроо туулат да агай. Мынакей сиз айтып атпайсызбы, филология илиминин доктору, филология илимдеринин кандидаты деп. Анан ушуну бир өзүнчө бир бөлүп, манас боюнча бир манас таануу илиминин доктору же манас таануу илиминин кандидаты деген бир илимий даража түшсө болобу ушуга кандай? Эми анда дүйнөгө күлкү болобуз. Эмне үчүн? Андай себеби дүйнөлүк классификация деген бар, калыптанган бар да. Жанагы манас таануу илими боюнча бир 20-30 доктор болсо, 100дөй илимдин кандидаты чыкканда, муну өзүнчө бөлүп, дисциплина кылып, киргизип, анан кийин мына манас таануу илими деп
бул накта кыргызга тиешелүү, анан бүт дүйнөгө жайылсак болот. Муну биз ошого аракет кылышыбыз керек. Жогорку аттестаттык комиссиянын максаты да ошого түртүү. Анан жок жерден эле кээ бир ура патриоттор бар. Мына азыр эле ушинтип коелду. Андай болбойт анда. Жо мисалы үчүн Финляндиянын эмеси бар да байке. Алар жана Калевала боюнча докторлор бар экен, Калевала боюнча ондогон, жүздөгөн кандидаттар бар экен. Жаңылышып биздин ура патриоттор туура эмес которуп айтып атат. Мен дүйнөнүн 39 өлкөсүндө болдум. 23 өлкөсүндө лекция окудум. Ошол эле Финляндияда болдум. Калевала жөнүндө кызыктым. Андай жок. Аякта бир эле термин бар. Философия доктору деген бар. Анан ошо Калевала боюнча деп кошулуп калат. Философия илиминин доктору Калевала боюнча деп. Анан туура түшүнүш керек муну. Биз да келечекте ошондой кылабыз. Биз дагы 10 жыл болобу, 15 жыл болобу ошол дүйнөлүк илимий көчтөн калбаш үчүн биз дагы ошол немеге өтөбүз. Тиги философия доктору, хабилитет доктор деген бар, экинчи биздин доктор илимине да. Ошого чейин бир нерсе да. Сиздер азыр бир жаңы бир ыкмаларды киргизбедиңиздер. Ушул жактоо, илимий даражаны жактоодо ошону бир изилдеп, баягы плагиат, антиплагиат деген бир программаны киргиздиңиздер да. Ушунун тегерегинде дагы бир топ сөздөр болду эле прессада. Шуну бир түшүндүрүп берсеңиз? Мен жана түшүндүрүүнүн алдында жанагы ошо биз Манас илимине, Манас таануу илимине өзүбүздүн аракетибиз жөнүндө бир экөө ооз айтып берейин. Азырынча мына тиги филология бир нече турда бөлүнүп турат. Мисалы математиканын өзү 60 бөлүктөн турат. Алгебра, геометрия, топология, математикалык анализ, дифференциалдык теңдемелер, комплекстик анализ, сандар теориясы, графтар деп ушинтип. Филологияда ошентип бир 50-60 бөлүктөн турат. Кыргызстанда азыр математиканын эки эле түрү боюнча илимий иштер жакталат. Дифференциалдык теңдемелер, анан геометрия, топология. Мен изилдеген илим боюнча. Филология боюнча азыр 3 эле тармак, 4 эле тармактан. Мына кыргыз тили адабияты, кыргыз тили, фольклористика. Ушу фольклористика жоголуп кетпесин деп, атайын ушу мен аракет кылып, ошонун өзүнчө диссертациялык адистикке киргизип атабыз. Анан муногу жана жазып келаткан балдарды Кудай буйрса корготуп алсак, анан жок дегенде бир 5-6 доктор пайда болсо, анан кийин биздин максатыбыз ошо Манас таанууда бөлүп киргизип өзүнчө. Анан кийин ошо боюнча адистер изилдеп чыга тургандай, ошону жактата тургандай кылайын деген биздин тилегибиз бар. Анан кээ бир азыр ура патриоттор айтып атат, кээде да кечтик жазып калат, ушундай кыла койсок болбойт беле деп. Шашып кетсек ал элге күлкү болуп калабыз. Анан экинчиси сиз айткан бул былтыркы жыл үчүн биз абдан кубанычтуу, жемиштүү жыл болду жогорку аттестация комиссиясы үчүн. Бул антиплагиат деген программа 8 миллион илимий булактардан, источниктерден изилдеп отуруп, бөлөк илимден, бөлөк автордун уурдап алгандарын таап чыга турган программа. Бул азыр СНГ өлкөлөрүндө Россияда бар, андан кийин бизде Кыргызстан иштеп атат. Башка бир дагы өлкөдө жок. Эми жыйынтыгын чыгарсак абдан чатак иш болуп атат. Чатагы дегеним, мына быйыл жактагандардын ар бир 4-сүн биз ошол программанын негизинде четке кактык. Бул диссертация эмес деп көчүрүлгөндө. Ал программа ошо сап сары кылып туруп, кайсы кимдин эмгегинен, кайсы китептен, же интернеттен көчүрүлгөнгө страницага чейин көргөзүп берет. Анан аны менен эч ким талаша албай атыр азыр. Өздөрү керет дагы уялгандан кетип калат. 80%-ны көчүрүп алгандар бар. Диссертациясын башкалардын эмгегинен көчүрүп алып. Азыр информация ушунчалык көп да. Мисалы тиги жакында эле көрдүк, бир филолог Новосибирскеден чыккан диссертациянын 80%-ын көчүрүп алыптыр. Эми ушундай. Муну машина таап. Эми ал бийлегилер билбейт да, ой, деңгээли бий экен деп эксперттерден өтүптүр биздин. Алар кайдан билет каяктан көчүргөнүн? Ана бул негизинен коомдук жана
гуманитардык илимдерди болуп атат. Эң биринчи көп көчүргөндөр экономисттер менен юристтер экен. Үчүнчү орунда филологдор, тарыхчылар, анан политологдор, анан ушинтип коомдук илимдерге. Эми бул бөлөк өлкөлөрдө да колдонулат. Мурдагы жылы мисалы Германияда бир нече жылдан кийин табылды. Германиянын коргоо министри. Мурдагы жазган ошо жанагы философия доктору деген деп коет аны. Философия доктору согуш илими боюнча, философия доктору математика илими боюнча, философия доктору биология боюнча деп кете берет. Федеративдүү Германия Республикасынын коргоо министри мурда илимий эмгек жазган экен, кийинчерээк табылып, ал билингенден кийин мына Маданият өзүн отставка берип кызматынан кетти. Анан илимий даражасындагы алып койду. Алып койду. Былтыр эле болсо Венгриянын президентинин эмгегинен плагиат табылып, дагы отставкага кетти. Ал эми мына биздин окумуштууларды көрүп атабыз. Эми биз үчүн чоң сабак бериш керек, болуш керек. Мунун мыйзамдуулугу жок. Бул бирөөнү илимин эмгекти уурдоо деген муну биз иштеп чыгып атабыз. Бул жоопко тартыш керек. Андай болбойт көчүрүп алган. Эми ар бир 4-чү диссертация бул жаман коңгуроо. Демек кыргыз илиминде илимге да коррупция кирип кеткен. Уурдоо деген ушул да. Муну менен аябай күрөшүп атабыз. Анан эми мына түшүнүп калдык азыр. Көчүрүүгө болбойт экен. Анан дагы бир нерсе да агай, муну бизден келип башка өлкөлөрдөн окумуштуулар келип бизден жактап атпайбы? Мунун себеби эмнеде? Өздөрүнүн мамлекеттеринде, Казакстанда жактоого мүмкүн эмеспи же кыйын баякта жактоо? Жок, ар кандай себептери болот. Мисалы биздин жарандарыбыз деле Россиядан, Германиядан, Япониядан, Туркиядан жактап келип атпайбы? Мына менин өзүм кандидаттык диссертациямды Грузиядан, Тбилисиден зачта кылгам. Ал союздун убагында, Докторлук диссертациямды Москва мамлекеттик университетинде, себеби адистер ошол жерде болчу көп. Кайсы жерде көп адистер болсо, сенин эмгегиңди баалаш үчүн адистер бар жерге барасың. Өзү ошондой. Ошентип биздин жарандар ошол жака барат. Бизге да келишет. Мына өзгөчө Казакстандан көп келип атат. Казакстан жанагы батыш немесине өттү. Системага өттү. Философия доктору PhD дегенге өттү. Ошого байланыштуу азыр казактар келип баштады. Бирок менин буйругум боюнча ошо биз эң биринчи өзүбүздүн жарандарды кой беребиз. Анан мүмкүнчүлүк болсо кабыл алабыз аларга. Алтай Асылханович, айтсаңыз, мынакей PhD деп айтып калдыңыз. Ушул PhD доктор менен биздин илимий даражалардын, илимдин кандидаты, докторунун айырмалары эмнеде? Эми бул мунун тарыхына кайрылалы. Бул 1130-жылы чыккан термин. Италиянын Болония деген кичинекей шаары бар. Болония деген университетинде, мына 1000 жылдык тарыхы бар. Университетинде 1130-жылы философия факультетинде философия даражасы, академиялык даражасы деп киргизилген. Анан бул Европага тарап кеткен. Анан бул философия дегенде эле философия илими эмес, математика боюнча философия илими деп коет, доктор деп коет. Тил илими боюнча философия доктор деп коет. Бул традиция боюнча философия доктор деген сөз кошулуп калган. Бул академиялык даража, илимий даража, окумуштуулук даража эмес. Бул биринчи гана баскычы. Ал эми биздин илимдин кандидат деген бул окумуштуулук даража. Илимдин доктор деген окумуштуулук даража. Бөлөк өлкөлөрдө дагы окумуштуулук даражалар бар. Хебиблет доктор, орусчасы доктор of sciences. Германияда, Великобританияда, Улуу Британияда, Швецияда, Японияда бөлөктө. Америкада гана хебиблет доктор деген жок. Ал жерде ошо доктор философиядан кийин доцент, анан профессор болуп кетет. Ар бир өлкөнүн саясатына. Эми биз дагы бүт дүйнө интеграция кирип аткандан кийин ошого барышыбыз керек. Биз академиялык даража деп айтпай, ошого даярдап, Кудай буйруса ошо бир 7-8 жылдан кийин буга да кирип калабыз. Себеби мына былтыр биз мына жогорку окуу жайларында бакалавр, магистр деген программага былтыр гана толук өтүп бүттүк. Бул циклы 6 жыл. Бакалавриатта 4 жыл окуйт, магистратурада 3 жыл окуйт. Философия докторунда, докторантурада да 3 жыл окуйт.
Эми жок дегенде 6 жылдан кийин күтүшүбүз керек. Муну бышырып туруп анан өтүшүбүз керек. Даярдыгы керек. Көп нерсе бар. Себеби агай мен сурап атканым биздин могу Кыргыз Түрк Манас университетинде PhD доктор деген баягы адистер бар да, PhD доктор деп. Алардын айрымдары биздин дагы студияга келип баягы өздөрүнүн илими боюнча айтып берип атышты да, сүйлөп берип атышты. Анан ушул демек илимдин кандидаты менен PhD докторунун баягы билим деңгээли же болбосо илимий деңгээли ошол кимисиники жогору? Илимдин кандидаты жогорураак турат. Илимдин кандидаты. Себеби бул окумуштуулук даража, анан салыштырып келгенде дагы доктор философиясы, мисалы мен Түркияда Измир университетинде, Стамбул университетинде ошолорду жактап атканын көрдүм. Мисалы илимдин кандидаты диссертациясын жакташ үчүн 7 илимий эмгек жазыш керек. Анын бирөө чет өлкөдөн чыгыш керек. Анын оппоненттери болуш керек. Авторефераттары болуш керек. Жанагы ведущий, жетектөөчү мекени берип коет. 7-8 жерден талкуудан өтүш керек. Ал бир кафедранын кишилери чогулуп эле анан бул наамды берип коет экен. Тиги PhD дегенде ошол бир кафедра. Эмизе Манас университетинде кафедранын бир 4-5 окумушту чогулуп алып берип коюп атат. Биз аны таанып атабыз. Мына былтыр өкмөттүн токтомун чыгардык биздин демилге менен. Ошо PhD'ни тааныйбыз. Кыргыздын PhD'синин дипломун беребиз биз. Бирок ошонун арасынан татыктуусу болсо нострификация деп коет. Илимди эквиваленттүүлүгүн. Анын арасынан биз ошого татыктуусу болсо илимдин кандидат дегенди беребиз. Арасында андайлар мына болот. Мисалы тиги Гарвард университетинен жактап келген PhD бар. Токиодон жактап келгендер деңгээли. Ошол эле Стамбул университети күчтүү. Арасынан беребиз, бирок бардыгын эмес. Алар келгенден кийин сиздерден кайра барып аттестацияны өтөп турбайбы? Защита кылбайт, эмгектерин бизге берет. Анан биздин илимпостор изилдеп чыгат, карап чыгат. Анан баасын берип, татыктуу десе беребиз биз. Жиргөлгөн тушукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, оргулорго Анан айтсаңыз, мына келечекте бүгүнкү күндө жана Манас боюнча мен билгенден былтыр бир кытайлык бир кыз келип Семетей боюнча кандидаттык диссертацияны коргогонун билебиз. Анан Орозобекова Жылдыз Айым докторлугун жазып, анан чөтө жактай албай бир кыйналып жүрөм деп айтты эле да. Эми бизге келсе биз дайыма колдойбуз. Мен көп жаштарга биз жеке личностти колдобойбуз. Биз жалпы баарын колдошубуз керек. Шарт түзүп берип атабыз. Эгер түздөн түз ушулар жок болуп калса, жанагы эки илимдин ортосундагы стыкында уруксат берип атабыз. Ошол илимди өстүрүүгө, өзгөчө ушу Манастарын өстүрүү боюнча уруксат беребиз. Эгер мен дугуп жүрөм ошо Жылдыз Орозобекова бүттүп жана да айтпады элем. Андан башка жигиттер дагы бүтүп калды. Тиги Түркиядан келип ушул боюнча изилдеп жактап кеткендер да бар, Кипрден келип. Манас боюнча, Ошо Манаска жакыныраак да. Макелек жактап кетти. Макелек Өмүрбай. Өмүрбай мына бизден жактап, биздин дипломду алды. Филология илимдеринин кандидаты деген. Манаска жакыныраак. Түздөн түз Манас болбосо дагы, ошо жакыныраак. Ошого жакындап туруп биз жардам беребиз, жол ачып беребиз. Биз эч кимге буттаспайбыз. Изилдегендердин баарын колдойбуз. Только өзүнүн ишин бериш керек, жана көчүрүп албаш керек. Бөлөк бирөөдүкүн уурдабаш керек. Агай кайрадан баягы ошо Манаска келели да. Ошо Манас эпосу сиздин өзүңүздүн жеке баягы турмушуңузда сиздин сүйлөгөн сөзүңүздөрдөн көрүнүп атат. Сиз бир топ варианттарды окуганыңыз. Анан кандайдыр бир таасир бердиби ошо илимий эмгектериңизге? Илимпоз болгондон кийин жалаң эле ошо тиги математика илимин кубалап эле жүрбөйт. Себеби калган илимдерди өзүп, калгандарда канат бутак болуп берет. Илимий горизонтуң кенен болсо, ошончолук фундаментиң бекем болот. Анан ошон үчүн ошо Манас изилдөөнү мен ошо тиги академик Юнус Алиевдин эмгектерин кызып, Әуезовдикин мына жакында Астанага барып лекция окуп келдим.
Гумилев атындагы Валихановдун жана Жонугария очерктеринин Валихановдун кичине чака музейи бар экен. Эми кыргыз бир деталын айтып коеюн, эми телекөрүүчүлөр билбес. Валихановдун паспорту турат, кыргыз деп жазылып турат. Валиханов, Жохон Валихановдун. Казак окумуштууларына айтсам, биз бир тууган элбиз, бирбиз го деп күлүп калышты. Ушуну терең мындай горизонтун канчалык кенен болсо ошончолук бийигирээк болосуң, фундаментиң бекем болот. А кыргыз үчүн Манасты билбей туруп, ана мен окумуштуу деп көкүрөгүн каккандарды мен муну окумуштуу катары тааныбайм. Анан агай, ушул жанагы Чохан жөнүндө айтып калбадыңызбы? Паспортунда кыргыз деп турат депчи. Казактын кыргыздан чыккандыгы жөнүндө Шакаримдин жазгандарында дагы бар да. Анан бүгүнкү күндө ушул биздин казак туугандардын окумуштуулары дагы жанагындай патриотпуз деп, анан кыргыздар казактан чыккан деген теорияларды жаратышып келишүүдө да. Бирок канткен күндө дагы казактардан бир дагы манасчы чыккан эмес, чыкпайт дагы болуш керек, Муну саясаттарбаштырыш керек. Бул эл бул жактан чыкты. Эң биринчи кыргыз эли эң байыркы элдерден экени эч ким талашсыз. Бул аксиома. Бул далилденген. Кыргыз манастык экени Манас айтылып турат, бул дагы аксиома. Муну эч ким талаша албайт. Аны бул таракчыларга коелу, ким каяктан чыкты, ал өзүнүн жолу бир тууган элбиз. Мен айтып атпайм, ошол эле жерде этнографиялык музейинде болдум. Мисалы тиги Буранадан табылган, Таластан табылган, Нарындан табылгандар турат. Көлдөн табылгандар турат. Анан ошонун баарыбыздын бир түптүү эл экенибизди көргөзүп турат да. Негизги тамырыбыз бир экенин көргөзүп турат. Анан агай, ушул Манас боюнча дагы бир өзүңүздүн жеке бир мындай Манас айтасызбы? Мен билем, биздин көп окумуштуулар, көп илимпоздор, көп баягы мамлекеттик кызматкерлердин көбү ушу акыркы кезде Манас айтып мындай эргүүлөрүн эметип жүрөт да. Сизде ушул нерсе барбы? Жок, мен Манас айтпайм, Манасты окуйм, ой жүгүртөм, Манас атанын рухуна сыйынам, анан кыялданам. Кыялданганым ошо өзүнчө бир ушу Манас эпосунун математикалык модели болсо, геометриясы болсо, анын топологиясы болсо деп кыялданам. Математикалык модель түзүлгөндөн кийин мына баланча жаңы жылдыздардын тобу бар, баланча планета бар деп алдын айтылгандан кийин 100 нече жылдардан кийин ошолор табылып атпайбы? Такталып. Астрономияда. Физикадан болсо мындай элементардык частицалар, бөлүкчөлөр бар деп айтылгандан кийин 100 жыл, 50 жылдан кийин табылып, такталып, эксперимент жолдон такталып атпайбы? А экономикадан болсо математиканын күчү менен экономикадагы мына учурда кризис болот деп алдын ала айтып атпайбы? Мисалы 98-жылды математикалык неме менен айтылган болот деп, дефолт болот деп. Кийинкилерде айтылып атат. Ал эми мына тарыхты эле алалы. Россияда чоң тополог геометр окумуштуу бар, Фоменко деген. Ошол тарыхчылар менен бирге ошо математика Россиянын тарыхына математикалык модель түзүп карашыптыр. Мунун баарын чындыгында ошо тарых, Россиянын тарыхын кайра жазып чыгыш керек экен. Себеби ал математика мисалы күн тутулган, ай тутулган, бул ар бир секундасына, минутасына чейин так болот да. Ошолорго байланыштуу анан бөлөк методикалар да бар. Ошондо мисалы тиги баланчанчы согуш мынча болду деген туура эмес. 100 жыл, 200 жыл артка кетип калат экен, кээ бир алдыга кетип калат экен. А муну болсо тарых менен бөлөкчө көзгө караш керек. Анда бөлөк социалдык, экономикалык отношениялер бөлөк болгон. Бөлөк тыянактар чыгыш керек. Математиканын күчү ушул. Ал эми мен телекөрүүчүлөргө дагы бир нерсе айтып коеюн, мына сан, жөн эле сан. Так сан, жуп сан деп коебуз. Анан жөнөкөй сан деп коебуз. Өзүнө гана бөлүнгөн санды жөнөкөй сан деп айтылат. Жөнөкөй сандар чексиз, бул далилденген. Бирок эң чоң жөнөкөй санды ар бир чоң мамлекет сыр катары сактайт. Россия өзүнчө сыр катары сактайт. Америка Кошмо Штаттары өзүнчө, Франция өзүнчө. Себеби эң чоң жөнөкөй сан бул
компьютердик программанын топологиясын интеграл схемаларын түзгөнгө пайдаланылат экен. Мына математиканын күчү. Бул тиги азыр микробиологияда колдонулуп атат, химияда колдонулуп атат математика. Математикага азыр кирбеген жер жок бардыгында. Азыр гуманитардык илимдерге дагы илимдин кайсы түрү боюнча математика. Эми манас таанууга колдоно турган убак келди. Ошол ишке ашса окумуш болот эле деп аздыр көптүр ошо өзүм окуучуларыма да шакирттериме дагы ошолорду айтам. Мисалы азыр мына компьютердин тили менен жардамы менен кыргыз тилин үйрөнүү пайда болду. Бизде Илимдер академиясында Мичо корреспондент бар, Панков деген математик. Ошо боюнча иштеп атат. Абдан кызыктуу. Кыргыз тилин компьютердин жардамы менен үйрөнүү. Абдан кызыктуу методика. Бул методика негизинен көптөн бери эле пайда болгон, баягы англис тилин үйрөнүү, анан кийин япон тилин үйрөнүү деген нерселер бар эле да. Анан ошонун негизинде кыргыз тилин үйрөнүү. Эми ошол компьютер математиканын термини менен манас тизилдөө болсо, бул абдан чоң деңгээлге көтөрүлөт эле деген ойдомун. Бул менин толук ишенимим, чындыгында эле ошондой болуш керек. Эми булга мамлекетибиз жанагыдай бир мындай өткөн мезгилден өтүп алсак, андай заманда келет, жакында эле келет, Кудай буйрса. Ага чейин колду кошуруп отура бербей, ошо Илимдер академиясы ошондой группа түзүп, методикасын, изилдөөнүн методикасын, анын кандай последовательсын эмитен башташыбыз керек. Жанагыдай мына тиги кыргыз тарыхы жөнүндө, кыргыз каганаты жөнүндө бир чоң конференция өтпөдү. Бул абдан жакшы. Мына манас таануу жөнүндө бир эл аралык чоң конференция өтсө, ошол жерде калган окуучуларды уксак. Бул манас эпосу кыргыздык эле эмес, азыр орток дүйнөлүк баалуулук болуп калды. Манас эпосу бир топ тилдерге которулду. Баардыгы таанып кызыгып атат. Мына голландиялык окумуштуу Вандер Хейде дегендин манас изилдөөсүн көп кыргыз окурмандар билбесе керек. Француз окуучулары кызыгып атат. Жүзгөлгөн тумсукта, кең Кырымдын оюнда, Кара деңиз боюнда, оргу Былтыр жылдын этегинде, ноябрь айында ошо Кытайда манас боюнча чоң конференция өттү. Пекинде билем кабагым бар. Пекиндин алдында артышта өттү. Бул 3-чү жолу өтүп атыптыр. 3-чү жолу булар эл аралык кылып өткөзүштү да. Кыргызстандан Бексултан Жакиев агай баш болгон бир топ кишилер барып катышып келди. Академик Акматалиев да кошо барды, билем. Акматалиев ал Пекинге барды, артышта болгон жок. Анан ошол жерде 30-тан ашык 33 доклад окулду. Анан негизинен баягы кыргыздар болгону менен бир 10го жакын докладты Кытай улутундагы баягы окумуштуулар окушту да. Анан бул докладдардагы өзү негизи кызык болду. Анан ошол артыштагы конференциядан кийин эле улап, анын уландысы катары ошол Пекинде өттү да. Ошондой эле манас боюнча чоң конференция жылдын этегинде Москва университетинде, Ломоносов университетинде өтүп, ал жерде дагы бир топ орустун чоң-чоң чыгыш таануучулары, манас изилдөөчүлөрү өздөрүнүн докладдарын жасашты да. Президентибиз Алмазбек Атамбаев катышып келди. Катышты. Анан ошондой эле баягы конференция Америкада өтүптүр. Анан бул элдердин сиз айткандай жанагы батыштын болобу, Американын, чыгыштагы өлкөлөр ушул манаска кызыгып атканынын өзү дагы бул чоң бир керемет сыр го дейм. Албетте керемет сыр. Бул ачылыла турган көп феномендер алдыда. Ушу манас таануу аркылуу кыргыз феномени да ачылат. Манас таануу аркылуу кыргыздын үрп адатын, салпынын феномендери, биздин өзүбүздүн көп феномендери бар. Ал жөнүндө бөлөк сөз кылалы. Бүгүн манас жөнүндө ушу манас аркылуу көп нерсе таанылат. Манас аркылуу биз дүйнөгө таанылабыз. Мына тиги 95-жылы мына 6 өлкөнүн президенти келди. ЮНЕСКОнун президенти Фредерике Майор келди. Ошондо бир абдан чоң подъем болуп
көтөрүлүү болгон. Дагы бир ошондой бир эл аралык Кыргызстанды өтүш керек да бул. Ага даярдык керек, чоң даярдык керек. Анан быйыл бир демилгелер болду, шашып ушуп Манас жылын жарыялап жиберели деп. Антип шашып башыбыз керек. Биз мындай комплекстүү подход менен, даярдык менен даярдап туруп, анан кийин аны жарыялаш керек. Өзгөчө мынау акыркы 3 жыл 4 жыл мурда ана ЮНЕСКО Манасты Кытайдын гавхары деп, Кытайдын бир материалдык эмес баалуулугу деп баягы каттоо калган турбайбы? Ошол билингенден кийин биздин интеллигенциянын баягы намысы ойгонуп, анан ушунда Манаска карата кызыгуу бир топ баягы алдыга жылды да. Эми ал бул Кытайдыкы деген деле туура эмес, себеби кытайлык кыргыздардын атынан кеткен. Ооба. Кытайлык кыргыздардын атынан кеткен. Анан кытайлык кыргыз деген ал мамлекеттин атынан кетпейт, Кытайдан кетип калган. Эми бул кыргыздын атынан да каттала турган, анан оңдоло турган заман келет. Азыр менин билишимче ошо Маданият министрлиги, өкмөт мунун үстүндө иштеп жатат. Ошол эле кытайлык кыргыздар менен бирдикте кайрадан берүү жөнүндө маселе иш жүрүп атат. Ал жөнүндө кабарым бар. Муну колдойм. Бул туура иш. Чындыгында бул эки биринчи кыргыз элинин атынан кетиш керек. Себеби биздин энчибиз бул. Биздин ыйык энчибиз болгондо дагы. Только кыргыздарга гана тийишелүү. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясынын төрагасы, физика математика илимдеринин доктору, профессор, академик, Кыргыз мамлекеттик сыйлыктарынын бир катар сыйлыктарынын лауреаты, ошондой эле илим менен техника жаатындагы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 1-класстагы кеңешчиси Алтай Асылканович Бөрүбаев агай болуп атат. Агай убакыт деген дагы аябай тез өтчү баягы нерсе экен. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына чыгып калды. Ушул кыргыз элине жылдын башында өзүңүздүн бир каалоолоруңузду айтсаңыз, анан передачабызды жыйынтыктайлы. Урматтуу мекендештер, келерки жыл эң биринчи тынчтыктын, ынтымактын, арашкерликтин, чыгармачылыктын жылы болсун. Мына президентибиз ишкерлер жылы деп жарыялады. Иштейли, эгемен кыргыз элин көтөрөлү. Ар бир кыргызстандык үй бүлөгө мен бакыт таалай, тынчтык каалайм. Илим билимдүү үй бүлө болсун. Илим билим аркылуу күчтүү экономикалык көз каранды эмес мамлекетке айланалы. Жылыбыз жакшы жыл болсун. Жакшылыктын жартысы, жаманчылыктын камчысы болсун. Рахмат агай. Кудай кааласа, мынакей ушу быйылкы жылдан баштап ошо Манас эпосун изилдеген биздин жаш окумуштуулар дагы Кудай кааласа ошо сиздерге кайрылып, өздөрүнүн илимий баягы эмгектерин алып барып, жанагы антиплагиат программасына салдырып, анан Кудай кааласа ошо жакшы бир табылгалары болсо, ушул Манасты бул чексиз океанда. Анан ушул океан али бүгүнкү күндө эч нерсе изилден элек. Чынында агай. Баягы Манасты изилдеп атабыз деп. Кичекей эле чет изилдеп атабыз. Четти дагы ойлой элек да. Анан Кудай кааласа ушу келечекте биздин жаш окумуштууларыбыздын бир топ кандидаттыктарды жактоо үчүн сиздерге кандидаттык докторлук диссертациясын жактайбыз дегендер биз жакка кайрылса, биз жактан толук колдоо табат. Рахмат агай, жакшы маяк куруп бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү биздин телеберүүбүз аягына чыкты. Кийинки берүүбүздө жолукканга чейин саламатта калыңыздар.